Саламатсыздарбы кыргыз элим? Саламатсызбы Калыбек Арзыбекович? Калыбек мырза, мен ушул сизге жалпы элдин атынан кайрылып атам да. Анткени сиздин берүүлөрүңүздүн баардыгын элдер көрөт. Сиздин канча берип аткан берүүлөрүңүздүн ушунчалык жакшы деңгээлде, жакшы сапатта барып аткандыктан биздин жарандар, көбөйлүү жарандар ошо сизге бир эки суроону тактап алуу менен сиз менен биргеликте иштешсек деп атат. Мындай оор турмушта жашап аткан кыргыз элинин көйгөйүн көрүп туруп кайдыгер отура албайм да. Ошон үчүн дагы деле өмүрүм акырына чейин, өмүрүм өткөнчө колумдан келген жардамымды бере берем. Калыбек мырза, биз сизди көптөн бери тааныйбыз, сыртыңыздан тааныйбыз, элге кызмат кылып атканыңызды тааныйбыз. Президент менен бирге иштешип, ошол кишинин кайгыда бирге, кубанычта бирге жүрүп, дагы эми алдын кайра кайрылып келбей эле койсун, ошол киши менен бирге жүрүп экөөңүздөр бир жерге кирип да чыктыңыздар. Ошол жактын дагы босогосун аттап, ал жактын да кыйынчылыгын, оор турмуштарын көрүп келиңиздер деп баалайбыз да, биз эл ушинтип баалат да. Анан ошол себептен сизге эми баягы президент өзү мен партиялаштарды тараттым, баардыгына кыргыз элинде, кыргыз элин баары мага бирдей, менин партиям сенин партияңды бөлүшпөйбүз деп таратты. Аны түшүнөбүз ал жагынан. Бирок ошондо дагы сизге ал киши дагы мамлекеттик кызматты берип, мамлекеттик деңгээлде иш алып барууга көп маселе тапшырды. Бирок кандайдыр бир сизде бир тоскоолдуктар болду, же болбосо бир кандай бир кыйынчылыктар менен деп калдык. Себеп дегенде сиз ушунчалык билгилик менен аткарып аткан иштер биринчисинде бизге деле маалым болуп атты. Бюджетке түшпөгөн акчаларды көтөрүп атат, бюджетке түшпөгөн акчаларды түшүрүп атат деп сыймыктанып жакшы эле пикир кетип аткан элде, көпчүлүктө, коомчулукта. Анткени коомчулуктан эчтеке жашыра албайсыз да. Эмне болуп атканын баардыгы белгилүү болуп турат. Анан эле сиз ошол жумуштарды аркалай албай калдыңыз. Эмне себеп болду ушуга? Бул жерде жумушту аркалап кетмекпиз. Бул жерде кандайдыр бир кандай десек, жанакындай ички интрига, ушундай бир ушак айымдын артынан эле мени жумуштан алындым да. Себеби дегенде бул жерде сенин канча кызмат кылып атканың сиз азыр эле айтып өттүңүз. Мисалы, бюджетке биз акча келгенде Кыял мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары болуп иштеп келдим да. Атайын ушул Каныбек Тургунбекович ушул ишти дайындап, ушул ишти аткарып бериңиз, мына жерде честный иштеп берсеңиз, биз сиздин честный иштегениңизди, таза иштегениңизди көңүлгө алабыз деп айтты да Каныбек Тургунбекович. Анан мен баягы ишенчек жан чындыгында күнү түн иштедим. Саат 12-1 чейин иштеп аттым. Без выходных иштеп аттым ал жердечи. Честный иштеп берейин ушу мамлекет үчүн. Садыр Нуркожоевичтин ушул бийликте тургандыгын аны уят кылбаш үчүн ошон үчүн да иштеп берейин деп ККМ аппаратын айтып баштады эле. ККМ аппараты менен дагы ошо элге жайылтууда көп жумуштарды кылдым да. Налоговый инспекциялар менен иштештим. Жанагы бюджет мен барганда келгенде сиз айткандай 40 миллион экен да. 40 миллион годовых тапшырыш экен. Мен келгенден кийин баягы по аренда ижара боюнча иштедим да. Зам директор болдум. Ижараны ошол жерде ижара немеси списокто ижара 500 эле место экен да. Ошо 500 местаны көбөйтүп отуруп 857 местага жеткирип, уже 1000 местага жеткирейин деп атканда уже мени ал жерден кубалап жиберишти. Эмне үчүн дегенде бюджетти да көтөрдүм. 40 миллионду 80 миллионго чейин чыгардым да. 80 миллион годовых Кыял мамлекеттик ишканасы ошол жерге бюджетке акча тапшырып атты. Шүгүр ошол жердеги арендаторлордун баардыгы мага каршы эч кимиси мага каршы болгон деле жок да. Жаман пикирде болгон жок. Кайра наоборот тесиринче бекер кеттиңиз да, жакшы иштеп аттыңыз элеңиз десип. Ал жерде канчалаган жашырылган месталарды аренда кошуп аттым да. Жашырылган месталарды мисалы сиз кайрылып келсеңиз сизге мына жерге иштет, мына жерде дагы бар место бар экен деп, анан 2-3, 4 этаждарда месталар бар болчу бир канча. Аларды бөлөйүн десем, кээде болсо баягы мен 3 директор менен иштештим ал жердечи. 3 директордун аттарын атабай эле коеюн. Мен ошолордун арасынан бирөөсү Калыбек Арзыбекович бу жерге
буну бөлө турган болсоңуз анда мыйзамга туура келбей калат деп. Эми биз эми ижарадагы мен иштеп аткандан кийин болушунча ошону тиги иш башкармалыгындагы иштеп аткан кызматкерлер менен макулдашып атып, пикир келишип атып, андан кийин ошолорду ижарага берип көбөйтүп, анан ошонун эсебинен анан бюджет көтөрүлдү да, 80 миллионго көтөрүлдү. 80 миллиондон ашык көтөрүлдү. Калыбек мырза, азыр тактай кетеличи. Канеш Турунбекович деген азыркы биздин иш башкармалыктын жетекчиси Туманбаев да, ооба. Туманбаев да айтат. Туманбаев да. Анда эмесе айта кетиңизчи, муну жерден дагы жанагы жашыруун деп аткандарыңыз, мисалы үчүн баягы кыргызча айтканда өз чөнтөккө түшүп аткан акчалардан. Вот эң ошо. Ошону ачык айтып өтпөйсүзбү? Потому что сиз жашыруун деп койдуңуз, көпчүлүгүбүз түшүнбөйбүз. Жашыруун деген кандай деп. Ошону айтыңыз, мисалы үчүн бир жердин акчасын мамлекетке берип, бир жердин акчасын чөнтөгүнө салыштырбай берет деп, так? Мүмкүн ошондой болгондур мен келгенге чейинчи. Анан бул жерде сиз сурай бердиңиз, бул жерде алгач 10-20 күн, 15 күн иштегенде убакта мага бир окуя болду да, мындай окуя болду да. Мен иштеп атканда бухгалтериябыз, глав бухгалтер айтып калды, налоговыйлар келип текшерип атат депчи. Текшере берсин, мыйзамды бузбасаңар не болуптур, иштей бергиле да. Текшерсин десем, бир балдан кийин кайра дагы келет дагы башка бир сотрудниги. Калыбек Арзбекович, сизди ошо налоговыйлар менен барып тамак ичип келгенге барып келбейсизби деп. Мен айттым, тамак ичүүгө барбаймын дагы, силерди дагы барбагыла ал жака. Налоговый менен тамак ичишүү деген эмне бул? Өзүңөр дагы бири-бириңер менен кызматкерлер чогуу отуруп алып тамак ичпегиле. Ар кимиңер ушундай мемени требуйт еттим да, көрбөйүн. Себеби дегенде чогулуп алган жерде булар бир сүйлөшүп алат дагы, анан кийин коррупция кылышы мүмкүн. Себеби бул жерде жанагындай ижара менен иштешип аткан жерлерде сөзсүз түрдө коррупция болот экен. Мага деле канча жолу тырлык айтышты. Мен эч качан бир тыйын алганым жок ушул жерденчи. Анан сиз айтып аткандай ошол жашыруун месталар, тиги булар деп атасыз, бул эми жашыруун дагы чыгып калып атты. Мен эгерде ошол кезде бир неме колдонсом болмок, бирок кийин баягы ошол адамдар кайра мени үстүмөн интерге жаратышып, кайра ошолой неме кылды да. Жок, сиз азыр достурук душман ишин кылбаңыз. Сиз башынан бери президентти колдоп, президенттин ишин улантуучу, осуятын улантуучу болуп атасыз. Мына жакында президенттик шайлоо деп даярданып атабыз. Элдин көпчүлүгүнүн арасына уже жаман кептерди да таратып коюшту. Кайра туруп президенттин астына жылмаңдап жакшы болуп келип атышат. Ошол жанында жүргөн адамдар эле тескери пикирди таратып атат. Аны деле көрүп атабыз. Эми кезеги келгенде ал сөздөр деле айтылышы мүмкүн биринчи, экинчи бөлүктөрдөн кийин. Мен сизден тактагым келет. Айтып кетесизби эгерде мүмкүн болбосо? Ушул сиздин кылып аткан ишиңизди, демек мен түшүнүгүм боюнча да, элдер угаса деле түшүнөр, сизге көрө албастык кылган бүкүл чыккынчылар президентке туура эмес маалымат берген экен да. Демек ошондой болгон. Туура айтасыз. Булар эмне кылат? Мындай карасам, жакшы иштеп атам. Анча-мынча катуураак, жана кызматкерлер менен катуураак иштеп алып барып коюп атам. Анан буларга мындай жесткий кызматкер керек эмес экен да. Буларга жең ичинен сүйлөшкөн, буларга анча-мынча немете турган кызматкер керек экен да. Анан мени ал жерден кетирүүнүн бирден бир себеби бир арендаға берилген местаны туура эмес берип койгондугум эле бетке кармап туруп, Каныбек Тургунбековичтин орун басары бар, Валентиновна Эльмира деген. Ошол эжекебиз сураштырбай туруп эле Каныбек Тургунбековичке туура эмес маалыматты жеткирип, анан кийин президентке чейин туура эмес маалыматты жеткирип эле айдап жиберишти. Калыбек Арзбекович Жапаров эмне иш кылды, кандай иштер жасады деп менин ишимди баалап коюшкан жокчуларчы. Кечиресиз, бул жерде мындай болгон экен да анда. Сиздин кылып аткан жакшы жактарыңыз эмес, бир какой-то бир эми болгон любой адамда жаңылыштык кетет. Бир кетирген жаңылыштыгыңыз үчүн ишкени алган. Ооба. Анткени кызматта бар да, эскертүү бер, сөгүш бер, туура эмес кылса. Түз жолго сал, ишин оңдосун дейт экен. Андай кылып аткандар толтурат азыр бизде. Ушул туура айтасыз, ушундай эскертүү берсе дагычы, сиз ушундай кылбассыздар деп эскертүү берип, анан кийин сөгүш берип,
иш алып барса бир жөн элечи мындай интрига жаратып туруп эле анан иштей албай койду деген, иштей албайт экен деген ушундай бир акмак сөздөрдү айтышат экен да, ушундай баягы бүкүр чыккынчылар. Булар ушундай жол менен бара турган болсо, мына биздин бийликтегилердин бүкүр чыккынчылары болот экен да. Эртедир кечтир булар башка жакка деле баягы экинчи жээкте эле ойноп кетет булар. Эң баягындай немелер экен да баягы. Мен ушундай деп түшүнүп калдым. Сиздин сөзүңүздөн түшүндүм, анткени биз 30 жыл бою биздин элибиз, биз баарыбыз деп коеюн да, баарыбыз тең бирөөнө бирдеме бере коюп, ишибизди бүткөрүп, бирдеме жасай коюп, биз ушинтип көнүп алганбыз. Анан президентке да эсиңизде барбы жокпу, буга чейинки президенттерге акча берип приемга кирип калган күндөрүбүз болгон. Азыр биз ошол абалга да келатабыз. Анткени президент баягы жабык эшиктин ар жагында болуп, элден алыс болуп атпайбы? Бул элден алыс болуп аткандан кийин ушу сизди кызматтан президент өзү деле албаса керек. Бул жерден эле ошол Каныбек мырза, анан жана беркилер болуп туруп эле приказ чыгарып президенттики деп атап койду болуш керек да. Экөөңүздөрдүн ортоңорго бир араздашуу жаратып койду болуш керек. Каныбек Тургунбековичке деле мен нааразы деле эмесмин, бирок просто бир канча жолу чалсам уже телефонду албайт. Ал болсо биз сүйлөшкөнбүз. Дайыма эгерде кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болсо чалып, анан кийин маектешип, анан кийин мындай кылып турабыз депчи. Мисалы, мага деле эскертип берип, же сөгүш берип койсо, значит, мен ушу туура эмес иштеген турбаймынбы деп туруп, мен деле түзөлмөкмүн да. Жок, андай кылышкан жок да булар. Ушу Каныбек мырза өзүңүзгө, ай, сен эмне карап экен сүздү? Сен эмне момундай иштедиң? Могулекин мыйзамсыз бериштиң. Ал сиз ал киши арендасын төлөбөй койду беле? Айткан жок, ал нерсени. Ал киши арендасын бербей, же болбосо иш орунга төлөбөй, ушундай кылдыбы? Жок. Бир дагы ошол арендага, мисалы, Кудайга шүгүр, ошол Кыял мамлекеттик ишканасында иштеп аткан ишкерлердин фашистто бардыгы эле арендасын төлөп, жакшы эле кызмат иштеп атышкан да. Иштеп атышкан. Ал жагынан жалоо жок болчу. Анан негедир баягы жанакы бир арендага берилген место жөнүндө айта турган болсок, ал налогун төлөп аткан, арендасын берип аткан, эч кандай төлөбөй койгон төлөмдөр жок ал жердечи. Ошону Туманбаев эми ал киши жетекчи да, президенттен кийин башкармалык ишкердик болуп аткандан ошол киши келип, ай, тетиги адам төлөбөй коюптур, ошону төлөгөн кагазы барбы деп сурадыбы сиз? Сураган жок, бир да жок. Туруп айтасыз, бир да жол сураган жок. Анан кийин эмне иш кылдыңыз, кандай иштер жасадыңыз деп да сурап койгон жок да. Мен ушу сураса, аябай ыраазы болуп, ой, сиз туура сурай бердиңиз, мен кылган кызматтарымды айтып коеюн деп айтмакмын да. Мынакей азыр сиздин эле президенттин ишенимдүү адамдарынын баарын карасак, азыр ушу президентке кызмат кылган Канче Кырышаевичке, же болбосо ушу бийликтердин жарандык коомдук активисттердин баарын акырындык менен чагыштырып, мындай бирин түрткүлөшүп, бирине бузуктап алып барып камай салып, ушундай иштерди кылып атышат азырчы. Бирок ошонун баарын президенттин атынан, анан Канче Кырышаевичтин атынан жасап атышат. Ал эми баягы элдин атынан чуу чыгып калгандан кийин ал кишилер деле угуп атат да, ичинен акырындык менен тигилерди түзөп, кичине күн өткөндөн кийин аларды мындай калыбына келтирип атат, бирок кеч болуп калып атат. Жанагы бир биздин карыя сүйлөдү го, биздин Канчебек азыр акырын сылап сыйпап атат деп айтты го. Сылап сыйпабай туруп ошону момундай кылып салса депчи. Биздин көкөйүбүз да ошо, биздин тилегибиз да ошол. Эми азыр мына сизди карасаңыз, сиз экинин бири болгон жанындагы ошол кишинин ишенимдүү адамдары элеңиз да. Ишенимдүү элдин арасында жүргөн элдик адам элеңиз. Азыр мынакей караңыз, эми сиздердин эртеңки шайлоого бул мамилелерге атайын тоскоолдук жаратууда. Анткени тымызын ушу президент акырын бир какой-то бир топторду шайлап туруп шайлоого тоскоолдук кылуу деп ойлойм да. Менин оюм да. Ушундай болуп турат. Сиз кандай деп ойлойсуз? Мен да сиздин пикириңизге кошулам. Себеби дегенде бул жерде булардын ушундай тактикасы окшойт, по-моему, менин оюм боюнча. Так ушундай тактика кылып, анан кийин эгерде немете турган болсо, баягындай мисалы Кудай буйрса, биз эми Садыр Нуркожоевичти колдойбуз, кийинки президентке да колдойм, мисалы болуп калса депчи. Колдоп келгенди дагы деле колдой берем да. Ошону менен биргеликте мына ушул жанакыл жанында жүргөндөр кээ бирлери ушундай тактиканы ойнойбу дейм да. Бизде атайын мүмкүн ушундай мекенчил деген өзүбүздүн мекенчилдер бар болчу да. Азыр мекенчилдерибиз аябай баягындай бири-бирин аңды, бири-бирине мындай карсылаш кылып коёбуду бири-биринче.
баягы Мекенчил партиясы эми өзүнүн угу менен калат. Анткени ал мен партиям жок дебеди. Камчет Ташиев да партияда жок, өлкөдөн жок. Себептен эми мен мынтип ойлойм, эмне үчүн Камчет Ташиев деген келип чыгып туруп Кыдыршаевич айтып атат, мен президенттикке койбойм деп атат. Эмне себептен ушуну айтты деп ойлойсуз? Себеп дегенде Канча Кыдыршаевич айтты? Кыдыршаевич айтпады. Мен президенттикке койбойм дебеди. Мен президенттикке койбойм. Азыр кет десе мен кетип калам дебеди. Себеп дегенде ошол киши түшүндүрүп атат өзүнүн себебин да. Анан мен ойлоп атам, себеп дегенде менин оюмда эки жетекчинин ортосуна дагы ушул туура эмес маалыматтарды айтып, сенин ордуңа Ташиев келген атат, дегендей мындай деген сөздөр айтыла баштаганда, ал кыракы киши да, мен аны Сталин деп коем. Ошол киши кыракылыгы менен элдин баарына жалп айтты окшойт. Мени шайлабайсыңар, эчким мен шайланбайм, мен койбойм депчи. Силер коюп шайлап койгон күндө да мен эл шайлаптыр деп келбейм. Мен Садыр Нуркожоевичти дагы бир иште баштаган ишин аягына чыгышын каалайм, деди го. Туура. Ушундай эле айтты. Анан ошол сыяктуу мен ойлоп атам да, ошол экөөнүн ортосуна ошончо смелосттары жетип, элдер ушундай кылып аткандан кийин силерге окшогон активисттерди да жок кылгысы келип атат да. Туурабы? Ушундай деп ойлоп атам да. Чындыгында бул экөөнү биз ушул жерге айтып кетиңиз да, ачык эле ошол кызматкерлердин ичинде кайсы юристпи, бухгалтерби, ошолор кандай мамиле кылып атайын ушул экөөңүздөргө чыккынчылык кылды. Билип калышсын да, жок дегенде Туманов да билсин, өзүнүн кол алдында ишенген адамдарынын дагы ириңдиги бар экен. Анткени сиздики не только Садыр Нуркожоевич менен Каныбек Туманбаевич менен да ыркыңарды бузуп койгон да, көрдүңүзбү? Ал кишиге да бир ушундай жүрөгүнө оорткан сөз айтты. Эми Эльмира Валентиновна кандай неме менен, кызмат менен ошол жерге барып калган билбейм. Чарбачыл деле киши эмес экен, өзүнүн кесибин жакшы баягындай мугалим болуп иштеп жүргөн экен, бирок чарбачыл эмес экен да. Эгер чарбачыл болгондо Калыбек мырза, сиз мындай иштеп атасыз, тигиндей иштеп атасыз деп баласы болот эле да. Эми биз ал биздин куратор болгон. Эми ошол киши менин бир арендадагы местаны туура эмес иштетип койгондугум үчүн мына туура эмес иштеди деп туруп аны баягы чымындан пил жасады да, мындайча айтканда. Эми бул жагын албетте мен Кудайга коебуз, эмне калыстык бир гана Аллах Таала калыста бул жердечи. Ким туура, ким туура эмес. Калыбек мырза, кызмат колдун киридей кырылдачы. Бетеге кетет, бел калат дейт. Бийлик этет, эл калат дейт. Канча адамдар келип кызматты иштеп кетип атат. Мен деле түшүндүрөм, сиз ал кызматка келген жоксуз, азыр эле эл менен иштешип атасыз. Мага өкүндүргөнү ушундай жашынакай иштеп аткан, эртеңки күнгө ушу шайлоого коелу дегендерди астына ала душмандык кылып, астына ала ошо адамдардын белин сындырып, буту колуна мындай тизеге чаап атат деп атам да. Ошон үчүн сизди атайын тизеге чапкан. Анткени сизди эл ээрчийин билет да. Көптөгөн эл ээрчийин билет. Анан бул кишини эл ээрчип кетпесин деп ошо Ош базарында эле канчадаган адамдар бар да. Мисалы бир эле кыял бирикмесинде, мекемесинде канча бар. Ошо адамдардын баарын ушул киши жетелеп кетпесин деп, демек ошол Эльмираңар бүкүл чыккынчы экен да, менин оюмча. Мен ушундай деп ойлоп атам. Анткени сиздин айткан кебиңиздер ушулар ээрчибесин. Ал киши эки жакка иштеген. Анткени азыр бизде көп адамдар бар. МПО дегенге иштейт. Андан акча алат. Акча алып туруп анын берген тапшырмасын аткарат. Андайлар көп, кинодон да көрүп атасыз. Мисалы аялына дөңгөлөк киргизип, сашпай сабап атат. Бул деген кино тартып атат. Аны менен бүт мамлекет жаманаттуу болуп атат. Мына кыргыз элинин, Кыргызстандын аялдары кор деп. Көрдүңүзбү? Ошондой эле нерсени сизге жасап атат да. Көз көрүнө мынакей. Сизди элден ажырасын деп атат. Бирок сиз эл мененсиз, көп элдин баары сизди уккан турат. Ошон үчүн мен айтып атам сизге. Ал кызматка деле кейиген жоксуз, бирок адамдык аброюңузга шек келтиргенине кейип атасыз. Ошого кейип атам. Чындыгында мен дегенде баалабаган кандайдыр бир адамдардын менин үстүмөн ушундай басмырлаганына мен кейип атам да. Ошода менчелик ошончо бир энергия жумшап, ошо күнү түнү иштебей ошолор иштей албайт эч качан. Бирок Кудайга шүгүр, азыр мына Садыр Нуркожоевич менен Камчет Кыдыршаевич эң жакшы мыкты иштеп атышат булар экөө. Кудай алардын өмүрүн берсин деп тилеп атабыз. Бирок да мен ушу сизге суроо берип, сизди карап атканда да айтып отурам. Мындан мурунку убакыт берүүлөрдө да бердик. Булардын бүкүл чыккынчылары бар да. Бар. Кызмат абалында бар. Мына Камчет Кыдыршаевич өзүнүн кызматкерлеринин канчасын кармап атат. Сотторду канча кармап атат, прокурорлорду канча кармап атат, тергөөнү канча кармап атат. Бул киши аяган жок.
Анан ошол кишиге может маалымат жетип калат деп корккондорунан ушул өздөрүнүн аркасын жабыш үчүн сизди тилеге чапты. Туптуура айтасыз. Мен ушинтип ойлоп атам. Мисалы мен деле эрте деле кечтир муну ачык кокусунан көрүп билип калсам айтмакмын да. Мен жөнөкөй эле нерсе, мен ошол иш башкармалыкты жетектеп аткан Туманбаев Каныбек мырзага мен ишенип, мен ошонун кол астында иштеп аткан элем да. Эми мен ойлогом да, ал мен ага ишенгенден кийин ал мага ишенет депчи. Эми баягы Каныбек Тургунбекович деле өзү деле Каныбек мырза деп бир ооз сурап, маектешип, телефон чалса телефонду алып, кандай деп немесе болмок да. Мен деле жаш бала эмесмин. Мен деле ага кеп кеңешимди бермекмин. Каныбек мырза, мына жерде мындай кылалы, тигиндей кылалы деп. Ооба. Биз ушу кечирип коюп сөзүңүздү бөлүп кеттим окшойт. Кечириңиз, мисалы үчүн Каныбек Туманбаевдин атын сатып аткандарды мен деле билем. Билип азыр деген бир 50-30 жерди өзү көзөмөлдөп туруп акырын чыгарып берем деген убада берип, мындай жүрүп аткан тергөө иштерин да солгундатып, элди да бир азыр тынчып тургула, мен мончу берем деп айтты деген имиштерди угуп атабыз. Бирок по факту көрө элекпиз да эмичи. Анткени алар ошо соттон адилеттик таппагандар болчу да. Ал жерди 50-30 жерде бир 24 үй бүлөнү, эми мен дарегин айтпай эле коеюн, сизге мындай эле айтайын. Сөз арасында да 24 үй бүлөнү ичинде жашап аткан элдери менен ошо имаратты банкка коюп кеткен да бирөө. Ошонун документтерин баарын чыгарып, ошонун баарын изилдеп калганбыз. Ошону биздин жанагы эксперттик топтун төрагасы кандайдыр бир ушу Каныбек мырзанын атында айтып отуруп эле, ошол жер азыр баягы орустар айткандар ни рыба, ни мясо болуп эле элдер да тынчыгансып калды. Элдерди алып алып тынчытып койду да, анткени элди тынчытып туруп анан бомбаны таштап коюшат да. Бул өтө белгилүү да. Анан ошондой абалга жеткирип туруп, ал мамлекеттик жер өзү. Негизи ал жер мамлекетке өтүш керек. Аны да Туманбаев эгерде ошол жерди билген болсо, маалыматын алган болсо, спокойно алып туруп, ошол 50-30 жерге мына азыр бирөөлөрдүн болбогон жерлерин тартып алып үй салып атышпайбы? Ошол жерге алып барып туруп, үй салып туруп, ошол жарандарга ошол жерден үй берип койсо, эң сонун болот болчу. Көрдүңүзбү? Эң сонун болот болчу. Ал эми аны билдирбей туруп, азыр силер жашап тургула деп, ал өзүнүн чөнтөгүнө даярдап атканын байкап атабыз да, биз ушундай сезип атабыз. Бул ушундай кеткен маалымат бар. Эми ал дагы азыр эрте айтпай турайын, бирок мындай маселеден улам айтылып кетип атат да, кечирип коесуз. Себеп дегенде бул жерде биздин могурети Атамбаевдин убагында, Жээнбековдун убагында, Жээнбеков өзү айтты, коррупция дейт, аябай чырмалышып кеттир дейт. Тетигине тим эле дейт да, аны моундай чечиш үчүн элдер дейт, сиздер жардам бериңиздер дейт. Мен коомдор менен иштешем деп, коомдор менен иштешип калган кезекте анан жетише албай калды да. Мен ошондо 25-октябрда ошол кишиге приемго кирмекмин. Ушул маселе боюнча да. Анан ал ишибиз дагы аягына чыкпай калды. Аны мен Садыр Нуркожоевичке деле айтып бергем. Биз ошол кишиге да кирген атканбыз. Ал кишиге акча менен кирчи. Мен да бир аз акчамды төлөп койгом. Ал төлөгөн кишимди деле айтып берем, кимге бергенимди. Деп мен ушундай эле айткам да. Биз приемго кириш үчүн 3000 сом төлөгөнбүз да. Мен кирмекмин, мен жаныма бир апа кирмек. Мына ушундай. Эми азыркы кырдаалда ошого келатат да. Себеп дегенде президент өзү эле кабыл алса, анда мындай иштер жасалбайт. Президент кабыл албаган үчүн мен президентти жакшы тааныйм, мондай иштешем деп сакал койгондор, ушундай балдардын баары дагы президенттин ишенимдүү адамдары болуп туруп, даже ошондойлордо буюрса алар да чыгат. Бирок менин кейигеним бул да, мына сизди окшогон жакшынакай адамдар иштеп аткан кызматтан ажырап, өзүнүн аброюна шек келтирип, дагы ладно мен ошолорго жаман жакшы көрүшпөйүн деп эл менен иштешип атасыз. Анан бир күндөрдүн биринде дагы ушу сизге дагы козутуучу деп балекет кылбаса болду деп мен жангейип ойлоном да ушундай сизди. Эми биз эл менен иштешип атабыз, Кудай буйрса, мына сиз көйгөй менен келсеңиз, сизге да биз колунан келишинче жардамды, укуктук жардамды берүүгө даярмын. Азыр сизден башка дагы канча апалар ушинтип неметип көйгөй менен келип атышат, ошолор менен иштешип атам. Кудайга шүгүр, мына кечээ жакында Ген прокуратурада болдук. Мен ошолорго ишенип, азыр Ленин райондук прокуратурасына тапшырма берилди. Анан кийинки жанагы Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө тапшырма берилди. Кудай буйрса, мен аларга ишенип, булар өздөрү көзөмөлдөп, мошенниктер, жанагы
алдамчылар, анан кийин жер баскынчылар, жер мафиясы менен күрөшүүдө биз ушул кызматкерлер менен тыкыр иштешебиз деп мен ишенип турам да буларгачы. Сиздин ишеничиңизге мен да толугу менен кошулам. Эгерде ушу башкы биринчи жетекчилер бир айда бир жок дегенде жарандарды кабыл алып койсо, анын артынан алардын артын сатып ушундай иштер болбойт эле да. Себеп дегенде кокуй бул айда кирбей калса эмки айда кирип айтып койсо, уятыбыз чыгат деп элдер андайды кылбайт эле. Эмнеден ушундай иштер көп болуп атат бизде? Жанагы жетекчилерибиз, биринчилерибиз, мисалы үчүн Кыдыршаевич Ошто жүрөт, Таласта жүрөт, Көлдө жүрөт, Нарында жүрөт. А ушу борбордогу зыркырап турган энелерди кабыл алып койсо бир жолу, кокуй деп элдин баары коркуп калат эле. Ошондой эле биздин президентибиз өзү деле бир кабыл алып койсо, ушу менин калыбегим чогуу жүрдү эле деп, жок дегенде сизди кабыл алып, мына элдерди ушинтип жүрөсүң. Бул элдердин эмнеге сен ушинтип чогултуп алып жүрөсүң? Беркелчи деп деле бир обед убагында деле чакырып, же болбосо бир иштен кеткен убакта деле калыбек беркелчи бир экөөбүз сүйлөшөлү. Мына элди сен эмне жүрөсүң? Ушуну мен окуп атам деп, ошол кишинин эрки жетет деп ойлойм. Бирок мен ойлойм да, мындай массалык маалыматтарды көрө албай атат, убактысы жок болуп атат. Туура айтасыз. Ойлоп атам да менчи. Абдан туура айтасыз. Мен ойлойм, неме үмүтсүз шайтан дейт го. Бул биринчи президентибиз Садыр Нуркожоевич деле эртеде кечтир ушуга көңүл бөлүп, Калыбек келчи, андай ири отуруп түздү кеңешелүү, сүйлөшөлү деп деле калышы мүмкүн. Экинчи Камчы Кыдыршаевич деле ушул сен коррупция менен, жер мафиясы менен көбүрөөк иштешип атасың, кандайдыр маалыматтарың болсо айтчы, мен деле сени угайын деп, ал деле кабыл алып калышы мүмкүн. Кудай буйруса, ошол бул күндөр алыс эмес деп ойлойм. Туура айтасыз, мына ушул мафия жанагы мошенниктердин кесепетинен, жер мафиясынын кесепетинен канчалаган ичендеген жарандарыбыз жүрөк оорулуу болуп, ден соолугунан ажырап жатат. Канчалагандары аркы дүйнөгө кетти. Бул деген айтканга оңой болгону менен, самом деле ар бир адамдын башына келсе бул өтө мүшкүл, көйгөй иш экен да. Мен ошолорду ордуна өзүмдү коюп, элестетип, кээде аябай баягындай муңканып неметип кетем да. Эми сиз ошо энелер деген үчүн энелерди ишенип, же айлык төлөбөсө, же болбосо астыңызда транспорт болбосо, жөөлөп жалаңдап, ысыкта, суукта ошо энелердин көбөйүн чечип жүргөн үчүн биз дагы ушу президент ушул кишинин эмгегин баалап кабыл алалы деп биз энелерибиз келип атат да. Биздин ар бирибиздин үнүбүздү угушчунчу, мындай талпа кылбай бирден энелер үнүн угушсунчу, документибизди көрсөтсүнчү, президент может көрүп туруп кабыл алат, бирөөлөрдүн жамандап койгон сөзүнө ишенбейт деген пикир болуп атат да биринчиден. Экинчиден мен сизден ушул жерде айта кетким келип атат. Шайлоо келип атат да. Атайын бүкүл чыккынчылар, кызматкерлер, мисалы үчүн Кангантиев айтып атат, я ненавижу таластыктарды деп. 70 сомго үйүн алдыртып койгон баланы мына. Ал эмне үчүн таластыктар үчүн иштеген жерде жок да, ал мамлекетте элге кызмат кылып атат да. Бул жерде мистин кереги жок да. Туурабы? Мен туура айтып атамбы? Ооба, туура айтасыз. Мен менен эртең күндө урушуп калсаң, сиз мени түртпөңүз да, мен биякта элим бар да, туурабы? Жабырлап келген элдер турат да. Мен өзүм да жабырланчумун да. Мен өзүм да талаада калган кишимин да, мисалы үчүн. Мен өз көйгөйүмдү азыр айтып элекмин, сиздей болуп турам мен дагы. Анан ошон үчүн мен сизге айтып атам да, мүмкүн ушул президентке сизди ушу кабыл албаса чукул арада өздөрү кайта чакырып, ушундай ушул бүгүнкү биздин сүйлөшүүбүздү угуп, алар эне сыйлаган адамдар. Энеси каза болгондо атасына эме сала албай калды, топурак сала албай калды, Садыр Нуркожоевич. Энесине биз бардык. Көп энелер бул жерден коштоп бардык. Ал жанагы Жылдыз Жолдошбекова деген уюштуруп, баргыла энелер деп. Жолдошова Жылдыз. Анан ошону менен энелер барганбыз да, биз барып ошол кишинин азасын көрүшкөнбүз. Ал колко эмес. Эне сыйлаган адам деп атабыз да, эне сыйлаган. Камчы Кыдыршаев эне сыйлаган адам. Эне сыйлабаган только бир Гитлер болгон. Энесин сыйлабай бул Гитлер еврей деп еврейлерди жаман көргөн, энеси еврейка болгон. А биз энелер андай еврейка эмеспиз, биз кыргыздын жарандарыбыз да. Кандай дейсиз? Туура айтасыз. Анан алар өлгөн энелердин кересин аткарып аткандан кийин ушу тирүү энелерди ыйлатып койгонуна ишенбейм, жетпей атат. Себеп дегенде биздин маалыматыбыз жетсе ал кишиге,
Алар токтоп турбайт болуш керек деп ойлойм. Кандай деп ойлойсуз? Туура айтасыз. Азыр мен мына жерде бир документтерди алып алайынчы. Мына жерде мына сиз айткандай энелердин маселеси менен иштешип келатам да. Бул жерде аталар жок, жалаң эле энелердин көйгөйү да. Мисалы мына Нусубалиева Барип апанын бир ата бар экен. Хакенеев Рамазан атанын көйгөйү. Бул жерде Абдыкадырованын көйгөйү, Кадыралиева Батма эженин көйгөйү, Исраилова эженин көйгөйү. Ушундай көйгөйлөр мындай документтер менен иштешип келатам. Кудай буйрса, баардыгына ушу жардам бергим келет. Анан баягындай эми укугун коргойм да булардын. Кудай буйрса, мына ушул укук коргоо органдары, аткаруу бийлигине мен ишеним көрсөттүк. Ошолор менен мындан ары ушул коррупцияны жеңүүдө, жер мафиясын жеңүүдө чоң кызматтарды аткарабыз деген ойдомун. Бир дагы маселени айтып коеюн. Ушул жерде анча-мынча сот, прокуратура менен иштешип атканда ушун мындай каттар жазганмын да менчи. Мындай каттарды жазсам, Кудайга шүгүр. Президенттик аппараттан келген каттар бар, правительстводон келген каттар бар, жооптору да. Жогорку соттон келген жооп бар, ГКМБден келген жооп бар, Ген прокуратурадан келген жооп бар, Чүй облустук прокуратурасынан келген жооп бар, Верховный соттон келген жооп бар. Ушулардын баардыгына эми мен бир гана кызмат органынан жооп ала албайтам да. Эми ошого эртең барам, понедельник күнү барып, келаткан понедельник күнү барып, ошондон жоопту сурайм деп атам. Эмне үчүн силер жооп бербей атасыңар? Мага жооп берип койгулачы деп дагы бир жолу убаракерчилик тартып барайын деп атам. Ал кайсыл орган дегенде, ал судьялар кеңеши. Биздин судьялар кеңешинде жооп бербеген кызматкерлер иштейт экен да. Эмне үчүн алар жооп бербейт? Президенттин аппарат жооп берип атса, өкмөт жооп берип атса, жогорку сот жооп берип атса, ÖKMB жооп берип атса, Ген прокуратура жооп берип атса, эмне үчүн биздин судьялар кеңеши жооп бербейт? Же ал жерде бул ушул кызматкерлерден да жогору кызмат эмет, кандай десем, өтө күчтүү иштеген адамдар отурабы ал жерде? Же ушул маселенин баары ошолордо болуп турабы? Бизде анча-мынча көйгөйлөрдү чечилбей атпайбы? Эсиңизде болсо керек, эгерде Садыр Нуркожоевич айтты эле го, сот карап аткан мезгилде соттордун ишине эч ким кийлигишпейт. Соттор карагандан кийинки чечимдерди текшерүүгө укугубуз бар. Ошо тартип комиссиясы, соттор кеңеши, жогорку сот, президенттик аппаратта соттор бөлүмү бар. Мына ушулар текшерет. Прокуратурада соттор бөлүмү текшерет деп айткан. Эсиңизде барбы? Анын сыңарындай бул тартип комиссиясына көп эле биз да кат менен кайрылабыз. 10-чу беренени бетке такап эле кайра артка бере берет. Буга чейин, бул жылга чейин 10-чу берене эмне боюнча эле? 10-чу беренеге такайт да, 10-чу беренеде соттор өзү билет, өзү чечет. Силердин укугуңар бар, сотко кайрылганга сотко кайрыла бергиле деп эле жооп бере берет да. Демек булар анда жооп бере албайт экен да. Анда вот ошо да мен ошо сиздин оюңузга кошулгандан айтып атам. Тартип комиссиясы соттордун тартипсиздиктерин анда эмне алып отурушат? Ал деген жокпуз, кызматтан ал деген жокпуз. Просто эми кетип калган кемчиликтерин түзөп туруу, кайра кароого эле берип койсо, аны соттор иштей берсин, соттун ишин талашалы деген жерибиз жок, биз сот бололу деген жерибиз жок. Мына болгону кеткен катаны кемчиликти оңдоп бер деп жазып атабыз. Мисалы үчүн сизге да ушул жерден айта кетейин, эми булар айтып атат, соттун ишине билбегенден кийин эмнеге ал ишти кийлигишет деп. Биз айтабыз, тергөөдөн каралып атат. Жыйынтык чыгып атат. Айыпкер болуп атат. Жоопкер болуп атат. Ошолордун кылган иши жокко чыкпай атат да. Биз ошону тартип комиссиясына жазып атабыз да, мисалы үчүн. Могуреки биздин азыркы Садыр Нуркожоевич келгенден бери тартип комиссиясы вообще иштебей атат. Вообще иштебей атат. Эмнеге айлык алып атышат? Вот мынакей Базарбеков жогорку сотто иштеп турганда айткан да, силер деген райондук соттон чечим чыкмайынча өйдөкүн инстанцияга арызданбагыла. Силер чечим мыйзам койбогула. Билбейсиңер мыйзамды. Экинчи мыйзам менен силерди өлтүрүп коет. Бир мыйзам
мындайынан келсе бир мыйзам кайра ошого каршы келет деп айтканда, анан ушу көпчүлүк убакта биз ошо мыйзам статья койбой болгон далилдеп, документ далилдеп берсек, соттор карай албайт да. Анан карай албайт дагы, ошонун мөөнөтүн кабыл албайт да, булар мөөнөткө жабынып алган. Бирок мөөнөт дагы 3 жылдан 6 жылга чейин дегени бар. Аны караган жерлери жок. 265-берени бар. Менчик ээлик укукту тастыктоо. Буну да караган жерлери жок. Бир кандайдыр бир кызык эмеде жашап атабыз да. Анан ошон үчүн сиздин ушунчалык укугуңузду тейлеп аткандан бул карапайым элдер анда аябай кыйын болуп аткан экен деп ойлоп атам да. Мына мен азыр сиз менен баарлашып, эмне себептен бул киши ушу мамлекеттик кызматты аркалай албай калды, эмне себептен ушу жакшы иштеп аткан киши жумуштан кетип калды десе, анда бизде азыр деле жетекчилерибиз жалган маалыматты текшербей туруп кызматкерлерди алгандын кесепети болуп аткан турбайбы? Ошондой ошого биздин жетекчилер тыкыр көзөмөлдөп, маани берип, значит, бүкүр жанакындай эмне деп коет эле? Чыккынчы. Бүкүр чыккынчыларды өзүнүн катарынан тазалаш керек да. Ошондо биздин жетекчилердин немеси иши дагы алга жүрүшөт. Элдин жетекчилерге болгон ишеничими мындан дагы артат да. Мен эсимде бар да, президентибизди шайлагандан кийин тим эле тыкыйып телевизордун астында отуруп атканда, мен буга чейин башка президент менен иштешип аткан кызматкерлерди кызматтан албайм деген. Мына эл өзүңөр тараза болгула деген да, эл өзүңөр алгыла. Анткени аныкы, мунуку деп бөлбөйм деген. Деп туруп эле ошол кызматкерлерди иштетип тапшырма берген, ошонун ичинен сойлоп баягы бүкүл чыккынчылык кылгандар эптеп президентке жалган маалыматты берип, мына могу комиссия үчүн жалган маалымат берип чыгып эле комиссиябызды аксатып атат. А эгерде ушу комиссия иштесе, канча эл тынчы үйүндө отурган атат. Энелердин көз жашы курган атат. 96 жаштагы энени үйдөн сүйрөп салды. 96 жаштагы. Мени үйдөн сүйрөп салды, мисалы үчүн. Сот каралып атканда 2 күндө эме бербей. Мына азыр канча кишилер бычактын мизинде турат. Эми элдер, мына биздин ушул элдерибиз ачкачылык жарыялайбыз деп турат. Ачкачылык жарыялайбыз. Мына биз чыгабыз, келебиз деп турат. Ошолорду дагы дүрбөтпөй коюп туруңуздар. Мен ушу Калыбек мырзага бир барып келейин. Ошол мырза менен сүйлөшүп бир ачык түзөтүп берелик. Ана мүмкүн ошондо жетип калар. Биз президент күнүбүз жетпей атат деп аларды ишендирип келем да. Мына мен азыр жанымда турат, арыз жазган колдору турат. Сабыр кылып туруңуздар эми. Ошо эми сиз айткандай сабыр кылып атабыз, бирок сабырдын да чеги болот экен да. Энелер ыйлап атканын көрбөй аткандан кийин аябай таазим кылабыз. Өлгөн мамасынын керезин аткарган Камчыбек Кыдыршаевич ушу кандай сонун энесинин керезин аткарды. Анан өлгөн кишинин керезин аткарып аткандан ушу тирүү энелердин деле көз жашын кургатып коет го деген ойдобуз. Кандай дейсиз? Туура айтасыз. Эми сабырдын түбү сары алтын дейт кыргызда. Эми кичине сабыр кылып турсаңыздар, биздин жетекчилер дагы сиздердей алтындай болгон энелерге, апаларга көңүл бөлүп, көйгөйлөрүн чечет деген ойдобуз. Мына мен дагы сизге да ушул жерден айта кетейин, Баткенден Алмаз Шарапов деген келип кетти да. Ал кишинин дагы ушу айта турган маалыматы бар экен, ал киши да ушундай ушу ажообуздун иши илгерип кетсе деген тилектеш экен да. Ал киши коркот экен, теги шайланбай калбаса экен деп корком дейт да. Мен да ошонун астына айтып, ошо кесепеттерди жоюп, элдин көңүлүнө токотер кызматты кылып туруп иштеп кетсе деп айтат да. Экөөбүз баарлашып сүйлөшсөк. Анан ошол киши дагы афганист, биз ошо ведомство аралык комиссия болгондо биринчи Баткенден баштаганбыз да. Баткенден барып ошол жактан кол койдуртуп, ошо Баткендик элдерди жеринен каралсын деп келгенбиз да. Анан ошондо ошол бала координатор болчу. Биздин координаторубуз болчу да. Анан ошол бала ошол иштерди улантып отуп, элдин көбөйлөрүн, эми ал комиссия бузулган жок, ал иштеп ошо жергиликтүү жеринен чечилип атыптыр да. Анан ал киши да келип айтып, ушу сиздей болуп атат да кандайдырчы. Анан мен ойлоп атам, тилектеш адамдардын тилеги жетпесин деп, анан тилеги жок баягы 200 жылмаңдаган адамдар акырын эки жакка иштесин болуп атат деп атам. Сөзүнүн аягында ушуда эки жээкте ойногон адамдар деп да коебуз, 200 адамдар деп да коебуз ондайларды. Вот ушундай болуп атат. Анан могул жерде мен айтарым, элдин үмүтү сиздер канча кылса эми эркек балдарсыздар да, элди жерди коргогон, энелердин үйүн баскан адамдар катарында ушу сөзүмдүн акыры мына убактыбыз да бүтүлүп баратат окшойт. Сөзүм акырында ушу сизди кабыл алууга мүмкүн чакырат деген үмүтүбүз бар да. Чакырып калса ушу энелердин көбөйүн так жеткирип көрүңүз деп атабыз. Бир энелерден бир 5 эле энелерди алсын, ушу мен кандай кылып корутунду алып келгенимди ошол кишиге өзүм барып тапшырсам деп атам. Себеп дегенде муну пайдаланып кетишет да.
пайдаланып кетип тигилер документ жасап алат, эртеңки күндө ал далилденбей калса мен жөн эле жерден айткан болуп калбайын деп атам да. Ооба. Ушуга келип калам деп мен өзүнө берейин деп атам да. Ушу сизге Мына- салам айтабыз, Рахмат. саламаттык тилейбиз. Ошол кишилерге үмүтүбүз бар, сизди бир 10-15 күндүн ичинде кабыл алат деп атабыз да. Эми кабыл алып калса жакшы, анда сиздерди ээрчитип алып, чындыгында канча эне болсо дагы ошо мына аябай көйгөйлүү энелер бар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчы Кыдыршаевич, кимиңиздер болсо дагы кабыл алып, ошо энелердин ыйын, көз жашын, үнүн угуп койсоңуздар деген тилектемин. Мен айткым келет, эне катары ушу сизге окшогон жигиттерге ишти берип, сиздерге окшогон ишти улантуучулардан болуп, энелерди ыйлатпай, ушул кишилер каргыш албай бата алса дейм да. Акыркы күндөрдө ыйлап акарат айткан энелер көбөйө баштады, көз жаш көбөйө баштады, жерде учкундар чыга баштады. Анан ушундан коркобуз да, мен ушундан корком да. Менин тилегим Камчы Кыдыршаевич өзү айткандай, мен президенттикке койбоймун дегенди эл уккандан кийин может бир нукка келип калышар. Анткени сени президент кылабыз деп тиги кишиге барып аткан окшойт да. Муну президент кылбайбыз деп. Ушундай эки ачакей кылып атканда мен ушуну ачык эле айткым келет да. Ортодо чабыштыруу болуп атыптыр. Экөөнү чабыштыруу болуп аткандай да. Себеп дегенде мен байкаганымда мына Кочкордо жүргөндө эле мындай деп айтып калды. Сенин сарың жапарыбың кетет деди. Менин жапарым келет дейт. Сенин таш ийибиң кетет дейт. Менин сарым келет дейт. Анан ушинтип эки жак болуп Сары деген ким? Сары дегенде мазыр айтпай турайын, сурооңуз ачык калсын, эмдики бериде берели. Макул. Анан ошондой болуп, мен ушул өзүмдүн оюмда да Кыдыршаевич менен Нуркожоевичтин ортосуна чагым кылып, тиги сени шайлайм деп атат дегенде, анан тиги киши уже пределге жеткенде, эми баягы сөздү уга берип, келип туруп элге ачык айтты дейм да. Мен шайланбайм, шайлоого барбайм, койбойм деп айтты да. Анан ошон үчүн ойлойм да, ошо сиздерди дагы атайын ошо мүмкүн Камчы Кыдыршаевичке бул иштеп атат деп туруп Туманбаевка может жамандап койду. Же болбосо Камчы Кыдыршаевичке тиги Садырды шайлайм, Камчы мынтип атат. Мына биздин эле комиссияны токтотуп койгонуна энелердин көз жашы, мен дагы эле айтпай турайын. Анан мага ким керек дегенди айтып чыкты, влиятельный адамы депчи. Ушундай сөздөр менен ал кишилер комиссияны токтотуп койду деп ойлойм. Ушундай сөздөр менен сизди кызматтан алды деп ойлойм. Ушундай баягы кыргызда кеп бар эмеспи, тоону суу бузат, адамды сөз бузат депчи. Тоону бузат экен бузук жаман суулар. Тоодой баатыр адамдарды суу бузат экен. Туптуура айтасыз. Анан ошон үчүн мен айтам да, эми Кудайым ушуларга ийгилик берип, элдердин калыс кам болушсун, элге аябай жакшы иш кылып атат. Аны көрбөгөндөрдүн көздөрү такыр эле сокур болуш керек. Көкүрөктөрү сокур болуш керек. Көрүп атабыз, көптөгөн ишти бүтүрүп атат. Көптөгөн жөнү шундуктай ишти. Эжел 30 жыл бүтүргөн чек араны бүтүргөндөн кийин, могу 30 эненин иши калемдин учу эле. Калемдин учу менен бүтчү ишти ушулар атайын ушундай тоскоолдук кылып атат да, мындай чоң ишке айлантып, чурчууга айлантып атат. Жер боюнча канча чырылдап жүрөт. Мына ошо жер кайдан чыккан? Эмне кылса жер токтойт экенин ачык-чынап келдим. Эмне кылса могу чууну басат? Могу 30, 200, 300 кишинин чуусун кантип басат? Ал эмеде 6 октябрь 2020 жылы эски площадьта эркин микрофон аянтчасы түзүлдү да. Ошол жерде биз түздүк, мындай курчок алып, эч кимди баягындай со стороны баягындай немелер кирбесин депчи, провокация, 3-4 күчтөр башкача провокация кылып кетпесин депчи. Мына ошол жерде сизде энелер, аталар чыгып, кыргыз жарандары чыгып, көз жаштарын көлдөтүп төгүп ыйлап ошол жерденчи. Ушундай бизге Садыр Нуркожоевичти адам келди, бизге берди деп көздөрүнүн жашын көлдөтүп ыйлашпады ошол жердечи. Кудайга шүгүр, мына Садыр Нуркожоевичтин башынан деле, Камчы Кыдыршаевичтин башынан деле көп кыйынчылык күндөр өттү. Азыр ошол өздөрүнүн башынан өткөргөн кыйынчылыктарын эл көрүп атат. Ел көрүп атат, ел ошондой кыйынчылыктарды көрбөс экен деп булар элге болушунча ушунчалык кызматтарын кылып атат, жасап берип атышат. Ошо бизде деле эл арасында жүрөбүз, сиз деле эл арасында угатарсыз. 10 киши турса,
ошодон 7 киши кичинен таарынып турат да. 3 киши колдоп турабыз. Мисалы ушундай мына ушундай убакыт болот. 10 киши турсак 3-өбүз колдойбуз, 7 таарынып турат. Эмнеге дегенде 7 ээн талаада Эрмечөлдө үйсүз калды калыстыктын айынан. Алар ошо ыйлап зыркырап турат. Аны биз сооротуп турабыз. Мына өзүңүз баштап сооротуп жүрөсүзбү? Ошолордун үндөрү жетсе, булар калемдин учу менен гана бүтө турган нерсени атайын элди экинчи жанагы бүкүрчүлөр, антимитингчилер ушундай атайын чуулганчы кол тутуучулардын кесепети менен эл чурулдагы басылбайт. Ушу баягыдан бери айтып атасыз, бүкүрчүлөр, чыккынчылар кандай дедиң? Бүкүр чыккынчылар, бүкүр чыккынчылар биздин ажообуздун тегерегинен, УКМК жетекчисинин тегерегинен тазалангыла, кеткиле деп айтмакчымын мында. Сизге мен да кошулам. Ошону президентибиз мына элдикмин деп туруп өзү ошо бүкүл чыккынчылар жанын алып алды да. Анткени ал тигиси менен да табакташып калган. Азыр алар жеп аткан жеминен ажырап атат. Жеп аткан жеминен ажырагандан кийин келип туруп тигиге бирденкени айтып атат. Мамлекеттик сырлар ишке чыгып кетип атпайбы? Мен айтканым ушул. Ушундан улам айтып атам. Кайдан чыгып атат мамлекеттин ичиндеги бир какой-то бир сырлар сыртка чыгып кетип атпайбы? Аны ким чыгарып атат? Ошол жерде иштеген кызматкерлер чыгарып атат да. Аны оңой эле табат да. Могу кызматты ким аткарат? Ошону барып эле текшерсе чыгат да. Алар ошо чыгып кеткенин карап, ушул мелочь деп ага көңүл бөлбөй атат дагы. Сырттагы биздин көп сырткы иштерибиз бар. Бирок чопту көрүлсө көзгө зыян дегендей биздин ички абалыбыз начарлап баратат. Ички абалыбыз эми ачуу чындыкты айта кетейин, экөөбүз дагы бир кайсы күндөрдө Кудай буйрса чукул арада дагы бир ушу эл астына чыгып каларбыз деген үмүтүм бар. Бирок сиз дагы артыңызды качырып кетпесеңиз, буларга кошулсам, мен да мындай болбойн дебесеңиздер, мисалы үчүн мен сизге ушул президентибизди Кудай себепкер кылып жиберип, Кудай ишти бүтүрүп атат деп чечебиз. Андан кийин ушул экөө келбесе Кыргызстан чачылып кетет деп түшүнгөндөр бар. Чачылганы кайсы деп мына канча жанагы ипотекага үй бергендер президенттин атын сатып келип алып туруп, азыр элди кантип сыздатып атканын да көрүп атасыңар. Мунун баарын өзү көрүп атат да. Ошол экилерге маани берип токтотуп койбойбу деген кишилер болуп атат. Азыр элдин баары анализчи болуп калган да. Токтотуп койбойбу? Ошону дейт президенттин эле колунда деп атат да. А бирок ошого биздин президентибиз маани бербей атат деп болуп кетем кээдечи. Бардыгы көзөмөлдө бул ГИК деп коет, ипотечный компания менен жакында эле барып неметип келсем, ал жерде ошонун неме экен, бардыгы ошол көзөмөлдө деп айтышты, ошол жерде жетекчилеричи. Эми Света эже мына Кыргызстан өзүңүз эле айтып атасыз, мурунку 30 жыл мурунку караганда азыр башкача Кыргызстан болду деп атасыз да. Кудай буйрса Кыргызстаныбызда тынчылык болсун, эл журтубуз аман болсун, ошол биздин жөнөкөй жарандарыбыз бай болсун, энелердин, аталардын, балдардын, жетим жесирлердин көзүнөн жаш чыкпасын, Кудай буйрса Кыргызстаныбыз гүлдөгөн өлкөгө айлансын. Ошого бир Калыбек мырза, ажообузга чын ден соолук каалап коелу, ажообузга күч кубат берсин Аллах Таала. Калыбек мырза, ушул энелер келгени ушу сизди элчи кылып жиберип атат окшойбуз да. Жомоктогудай төбө кошуп берсекпи, эчке кошуп берсекпи, кандай кылсак дагы ушул сизди элчи кылып жиберип атабыз. Бийлик ээлерине, биздин ханыбызга, эл атасы, журт атасы, жур башчыларга мен да энелердин атынан сиздин сөзүңүзгө кошулам. Дайыма жакшылык болсун, элибиз тынч болсун деп айтам да. Элибиз тынч болсун, ыйлабасын, эң биринчи эл тынч болсун, андан кийин сырткы иштер дагы өз орду менен бүтөт. Ошон үчүн буларга ден соолук, узун өмүр, бөөдө кырсыктан тышкары жакшылыктарды каалайм. Айтканыңыз келсин. Аллах акбар. Сак саламатта болуңуздар.